Assalamu alaikum, биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары. Word боюнча 10-чы сабакка кош келипсиздер. Бүгүнкү сабакта бул үстүнкү менюларда дагы көрүнбөгөн дагы бир өзгөчөлүктү көрсөтүп беребиз. Бул кандайдыр бир таблица менен иштеген кезде, мынакей таблицаны басканда конструктор жана макет деген бөлүгү чыгат. Демек, бүгүн биз таблица менен иштөө жөнүндө сүйлөшөбүз. Кандайдыр бир таблицаны кошуп, ал таблицаны баскан кезде мындай кылып, же кандайдыр бир жерин басканда, бул жерде конструктор деген бөлүгү чыгат. Таблицабыздын кандай болушу, мунун линиялары, стилдери кандай болушун кааласак, ушул конструктор бөлүгүнөн өзгөртсөк болот. Негизи биринчи эле мына стили таблиц деген жери бар. Стили таблицынын ичин бассак, мындай болуп, бизге кандай көрүнүшүн кааласак, ошондой кылып түзүп алсак болот. Муну баскандан кийин бул жерде дагы параметр стили таблиц деген жерден дагы буларды белгилөө менен биз өзгөртсөк болот. Мындай кылып алсак болот, мындай кылсак болот. Өзүбүзгө жаккан жана бизге кандай керек болгон болсо, ошол нерселерди тандап алсак болот. Андан кийин заливка дегени бар стиль таблицада. Ушул жердеги мисалы бир канча бөлүгүн же болбосо бирөөнү гана ушул жерден заливка кылып, түстөрүн боёп, өзүбүз каалагандай кылып өзгөртсөк болот. Бул жагын өзгөртүп алышыбыз мүмкүн. Стили оформление границ деген бар. Бул дагы ошол кандай болушун кааласак, ушундай кылып өзгөртүп алсак болот. Бул ар бирин бирден өзгөртсө болот. Жана бул жерде мына ушуну тандаганда эле көрдүңүздөр, раскраска границ деген белгиленип калды. Бул жерден дагы кандай кылып боёйбуз, кандай болушун каалайбыз, ошолорду дагы өзүбүз каалагандай өзгөртүп алсак болот. Андан кийин граница деген жери бар. Бул дагы мисалы булардын бардыгын боёп туруп, же болбосо боёбой эле ушундай турганда кайсыл жерин кандай кылып боёгубуз келип атат, мына ушуларды туураласак болот. Кайсыл жеринде кандай сызыгы болсун, ортосунда эле болсун, бу четинде болсун, бу мынакей алып. Азыр бул все границы деген турат. Внешний десек сырткысын гана алат, же болбосо өзүбүз каалагандай кылып, мындай кылып, бизге кандай керек болуп аткан болсо, кандай зарыл болуп аткан болсо, ошондой кылып жасап алсак болот. Эми болсо конструктор бөлүгүнөн кийин макет бөлүгү бар. Макет бөлүгүндө дагы бул жерде биринчи эле таблица деген бөлүм бар, выделить деген бар. Биз мисалы бул жерде турат биздин курсор, выделить деген бар. Эң үстүндөгүнү бассак, ошол курсор кайсыл жерде турган болсо, ошонун өзүн белгилейт. Андан кийин тигинен же туурасынан же болбосо бардыгын ушул жерден белгилесек болот. Мисалы туурасынан белгилеп алдык. Андан кийин ушул жерде мисалы удалить эткибиз келип атат. Ошол учурларда ушундай кылып белгилеп алып, удалить этсек болот. Же болбосо башка дагы бир нерселерди кылуу үчүн, белгилүү бир сапты белгилөө үчүн ушуну колдонсок болот. Негизи бул жерди мындай толугу менен белгилегенде, мындай кылып мышка менен да белгилесе болот. Же мындай кылып турганда бир стрелка чыгат. Бир бассак белгилейт, дагы эки жолу катары менен бассак, бул толугу менен белгилеп коет. Рисование деген жери бар. Нарисовать таблицу дейт. Жаңы таблица чийүү үчүн, мисалы туулгандыгы тууралуу деген жерди биз мындай 3 бөлүк кылгыбыз келип атат. Себеби бул жерге дагы биз кандайдыр бир маалыматтарды, 3 түрдүү маалыматты жазуу үчүн ушундай кылсак болот. Муну артка алып туралы. Андан кийин ластик деген дагы бөлүгү бар. Мисалы мындай кылып чийип алганбыз, бирок бул кереги жок болуп калды. Ластик дегенди алып, мындай кылып өчүрүп койсок дагы болот. Таблица менен иштөөдө ошол рисование деген бөлүгү ошого жардам берет. Андан кийин строки и столбцы деген жери бар. Бир уячасынбы же бир катарынбы, ошолорун дагы карап удалить этсек дагы болот экен. Андан кийин ушул жерге мисалы кошкубуз келип атат. Ставить сверху дейт. Биз жогору жагына кошсок, мындай кылып кошот экенбиз. Внизу дейт, төмөн жагына, сол жагына,
оң жагына деп ушундай кылып кошуп кете берсек болот экен. Демек, бөлүкчөлөрү менен иштөөдө, кошууда, алууда строки столбцы деген бөлүгүн колдонот экенбиз. Объединение деген жери бар. Бул жерде дагы мисалы муну кошкубуз келип атса, объединить ячейки дегенди бассак, бул экөөнү кошуп коет экен. Же болбосо бул жер деген баардыгын ошону менен кошуп салсак болот. Бир эле кылып койду. Разделить ячейки деген бар. Бул болсо бөлөт экен, мынакей. Биринчи эле чыкканды бассак, бул 2ге бөлөт. Же болбосо дагы басып алып, муну мисалы 3кө дагы бөлсөк болот. Азыр мисалы бул жерде бул туулгандыгы тууралуу дегенди ушундай кылып 3кө бөлөлү, бирдей кылып бөлүп берет да. Бул азыр өзүбүз бул нарисовать таблицу деген менен бирдей болбой калган болчу, а бул болсо ушундай кылып берет. Андан кийин бул жерден келип туруп разделить таблицу дегенди бассак, биздин кийинки таблицаны ушул жерде ортосунан бул жерге кандайдыр бир маалымат жазылышы керек болгондо ушундай кылып бөлүп алып колдонсок болот. Ушул жерде дагы мисалы бул таблицанын могулардын баардыгынын размери кандай болушун кааласак, булардыкы азыр болбой калат. Мисалы могул жогоркуларыныкын баардыгы 4 сантиметрден экен. Муну биз 3 сантиметрден кылгыбыз келсе, мындай кылсак бул кичирейип кетет. Же болбосо мунун баардыгын өлчөп алып, анан бул жерди 3 сантиметр десек мындай болот. Бирок бул жердеги 3өө бар болгондугу үчүн биздики туура болбой калып атат. Буларды азыр өчүрүп салабыз. Бул бирдей таблицаларды колдонгон кезде, мисалы азыр баардыгы 4 сантиметр турат. Биз 3 десек, мынакей баардыгы мындай болуп бир аз кичирейип калат. Бул жагы 4 болуп турсун, мындай болуп, тигинен дагы 2 сантиметр болсун десек, мындай болуп чоңоюп калат. Азырынча 1 сантиметр турганы туура эле болот. Выравнивание деген бөлүгү бар. Бул бөлүктө мынакей бул жерде ушул тексттердин кандай турушун кааласак, ортодо турсун, четте турсун, негизи мындай ортодо турганы жакшы. Же болбосо ылдый ортодо турсун, же так ортодо турсун дегендей кылып белгилесек болот. Андан кийин мисалы аты жөнү деген направление текста дейт. Мындай турсун. Бул жагын дагы каалагандай өзгөртсөк болот. Поля ячейки дегени бар. Ошол бул ячейканын полялары кандай болсун? Мисалы жогору жактан мындай болсун, астыңкы жагынан дагы мындай болсун десек, бул жерде азыр көп деле билинбейт, бирок бул жерге көбүрөөк тексттерди жазганда ошол текст полянын ичинде канчалык деңгээлде турсун, ошону көрсөтүп берет. Андан кийин бул жерде сортировка дегени да бар. Бул көбүнчө жанагындай аты жөнү дегенде бул жерде бир канча адамдын аты жазылган болсо, ошону фамилия менен, башка нерсе менен сортировка кылып алсак болот. Мындай нерсе чыгат. Урматтуу биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары, биз бүгүнкү сабакта ушул таблица менен иштөө жана Word'то таблицаны койгондо конструктор жана макет деген бөлүгү пайда болот. Ошол жөнүндө сөз кылдык. Урматтуу биздин каналыбыздын катталуучулары, бул видео жаккан болсо лайк басып, видеону башкаларга да жөнөткөндү унутпаңыз. Сизге ийгилик каалайбыз. Өзүңүздү жана өлкөнү өнүктүрүүчү маанилүү инсандардан болушуңузду каалап, сизге дагы бир жолу ийгилик каалайбыз.